кээ бир адамдарга Алла таалам экөөнү тең берген. Кээ бир адамдарда сырткы келбети андай сулуулукка жетпесе да, бирок ички сулуулугу өйдө турат дейт. Ал эми ички сулуулук эмне кирет десе, Аллах таала менен кылган мамиледеги чынчылдыгы, ыхласы, уяттуулугу, аманаты, канча деген Аллах таала мактаган, адам баласына жакшылык деп айткан жакшы сыпаттардын баардыгы бул адамдын чыныгы сулуулугу, чыныгы жакшылыгы дейт. Ал эми адам сулуу болуп деле, бирок ичинде жаман сыпаттар боло турган болсо, ал канча сулуу болсо деле анын ырайымы жок болуп калат. Ошон үчүн адам сырткы сулуулукка эмес, ички сулуулугуна көңүл буруш керек дейт. Бул бөлүмдө мурункусунда тилекке каршы көп адамдар мүмкүн ушу ички сулуулук деген эмне экенин унутуп, эң зарыл болгон нерседен таштап туруп, келбетине, балким ошентип бир маска кийип, адамдарды алдоо жолго, өзүн ушундай чынчыл көргөзүүгө, же мындай кылып алдагандар, калп айткандар, кыянат кылгандар көбөйүп кетти. Алла сактасын. Болбосо адам үчүн негизги көңүл бура турган нерсе бул ички сулуулук эле дейт. Бул бөлүмдө адам баласы бузукулуктан, күнөөлөрдөн, ар кандай бале, жаман нерселерге түшүп калуудан эң биринчи кыла турган иши бул Аллах тааламга жалынып жалбарып, кайрылып дайыма жүрүүсү. Ушул эң чоң себептерден. Дайыма биздин баягы жүрөгүбүздө жүрөт да, мен алсырап атам, өзүмдү кармай албай атам, азгырыктар көп болуп атат деген адамдардын баардыгына негизги жооп билиш керек. Менде эч кандай өзгөрүүгө, өзгөртүүгө, бир абалдан экинчи абалга өтүүгө кээ сабырдуу боло албай атам, муну кыла албай атам, тигини кыла албай атам, бул алыс болуп атам деген баардыгына жооп тек гана Аллах таалам менен гана. Аллах таалам сактаса мен сакталам, Аллах таала мени өзгөртсө өзгөрө алам, Аллах таалам мага күч, мүмкүнчүлүк берсе мен ошону колдоно алам деген нерсе адамдын жүрөгүндө якын менен болуш керек. Бул деген сөз дайыма буйрукту аткарууга, Аллах таалам тыйган нерседен тыйылууга сенде күч кудурет жок, күчүң жетпейт. Аллах таалам сага ийгилик, тауфик бербесе. Ал үчүн сен чынчыл болуп, Аллах тааламга жалынып жалбарып, дайыма дуанын үстүндө, сурануунун үстүндө, сактануунун үстүндө, өзүңдүн алыс экениңди билип, Аллах таалам сага жардам бербесе, сен эч ким эмессиң. Эч нерсеге күчүң жетпейт, алсызсың деп ошол нерсе жүрөктө туруш керек. Мына ошондо адам өзүн таанып билип, Аллахка таянып, дайыма дуаны жакшылыктын үстүнө жүрөт. Бул деген сөз дуа, жалынып жалбаруу эң чоң себептерден. Мына керек болсо ошо Юсуф пайгамбар 33-аят айтып атат: "Ва иля тасриф анни кайдахунна аспу илейхин ва акум минал жахилин." О Аллахым, алардын айлакелеринен, жарандай сөздөрүнөн мени куткарып алып салбасаң, мен ошолорго кирип кетем дейт. Аялдардын сөзүнө, жанагы айткан жалаларына мен багынып, мындай ишканда ошо азгырыкка өтүп кетем, сен сактабасаң мени деп. Муну ким айтып атат? Муну пайгамбар айтып атат. Анан адамда бир өзүнчө бир күч кудурети бар, анан касиети болуп эле мындай деги эмес. Пайгамбар боло, ким болбосун адам баласы Аллах таалам жардам бербесе эч нерсе кыла албайт. Ошон үчүн дайыма эстеш керек, кандай гана ийгиликке жеткиңиз келет, кандай гана жаман нерседен оолак болгуңуз келет, эң биринчиге ушуну коюш керек. Ла хаула ва ла куввата илля билля дегенди көп айтыңыз. Мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө эртемен я хайю я койюм бирахматика астагис аслих ли ша'ни кулла ва ла такилни ли нафси тарфатайн абада. О тирүү зат, бардык алам сага муктаж болгон зат, өзүңдөн сурайм, ырайыңнан сурайм, мага жардам берчи. Мени көз ирмемчилик дагы өзүмө таштап койбочу. Менин акыбалдарым бардыгын оңдоп берчи деп пайгамбарыбыз эмне кылган? Жалынып жалбарган. Элестетиңиздер, бир сөз "Вала такилни иля нафси" деген көз ирмемчиликти мен өзүмө таштаба деп. Ошондой деңгээлге таштасаң да мен алсырап, өзүмдү өзүм куткара албайм деген сөз. Адам качан курuyт? Адам өзүнө бир акчасына же байлыгына, мансабына же ата тегине, кайсы бир материалдык абалына, өзүнүн күчүнө таянганда курuyт болду. Алла таалам таштап салат аны өзүнө. Таштаганда эми болду, адам бат эле. Ушул жерде бизге эң чоң пайда, кандай гана опытың болбосун, тажрыйбаң болбосун, жашоодо эмнеге гана ийгиликке жетпе, ошол жерден Алла таалам сенин ырайымын алып койсо, назарынан алып койсо, куруйсуң болду. Ошон үчүн муну көздүн карайын дейт. Ата энелер балдарды тарбиялоодо, намазга турууда, оңолоюн деп атам, биринчи очередь жалынып жалбарып, 2 рекет намаз окуп, саждада жалынып жалбарып Кудайдан сураныш керек. Аллахым мага буйруктарды аткарууга, тыйгандардан тыйылууга, сага шүгүр кылууга,
сага чырайлуу ибадат кылган мага жардам берчи деп, мен алсызмын деп чын жүрөк менен суранса, адам аябай жеңилдикти табат. Тилекке каршы көп адамдар жанагынтип тренингтерден бир сыйкырдай бир жолду эле таап ала тургандай бир секретти таап алып эле мен өзгөрүп кетем, анан байып кетем деп жүрөгүн Аллахка койбой башка бир нерседен изденип жүргөндөр. Аллах таалам билет да адамдардын жүрөгү каякка болуп турганын. Ошон үчүн бул жерде жүрөктө чынчылдык керек Алла таалам болгон. Мына ушул пайда бул бөлүмдө. Андан кийин дагы ушу Юсуф сүрөсүндө бизге ала турган ибарат сабактардын бири ыймандын толук болгон кезде адамда якын өсөт. Якын деген бул Алла тааламды болгон ишеништин бекемдиги. Көрүп тургандай ынанып, ыйман келтирип, жакындыкта жүрүүсү. Аллах таалам болгон эмнеге алып келет? Ушу ибадатында туруктуулугу жана Аллах тааламды эстеп жүрүү, дайыма эстеп жүрүү. Ушул пайда бул жерде ушу Юсуф пайгамбардын ошондой жаш кезинен ата энесине эркелей турган кезинен баштап канча деген жылдар бою түрмөдө жатып, жанагынтип кудукка ташталып, бүр туугандарынан ажырап, ата энесинен ажырап, ар кандай жаман сөздөргө туш болуп, жала курдооматтарга туш болуп, ошондой бүттүгүндө чөгүп же өзүн таштап салган жок. Бар да жашоодо адамдар байкасаңыздар, кээ бирлерге бир жалган жала болуп кетсе, стресс, депрессия. Кээ бирөө үйүнөн эле бир өйдө жашоосу өйдө ылдый болуп калса, алаксытасын, өзү да өйдө ылдый болуп кетет. Намазын таштап салат. Аллах таалага болгон ибадаттарын таштап салгандар, өзүн өлтүрүп салгандар, чөгүп кетип, артка кетип калгандар, бомуш болуп кеткендер, ичип кеткендер, бир кыйынчылыкка келип калса келип үйүнө келип концерт койгондор, жана ызы чуу салгандар. Бүт ушунун баардыгы каяктан келип, ыймандын толук эмес. Ыйманы үлбүрөгөн, эч кандай ыйманына, жан дүйнөсүнүн азыгына иштеген эмес. Анан бир жашоодо өйдө ылдый болгондо ошол сразу адамда билинип чыгат. Чын эле мунун ыйманы кандай? Эгер ыйманы якыны күчтүү болсо, ошо өйдө ылдый жашоодо жакшылыгына шүгүр кылып, жамандыгына сабыр кылып, күнөө кылса Аллахтан жалым жалбарып истигфар кылып, Аллахты эстеп жашоодо туруктуу жүрөт. А бул үстүндө эмне десе, ошо ыйманды толуктоонун үстүндө жүрүш керек адам туруктуу. Болду, мен Алла таалама ыйман келтирдим. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Маселе бүттү эмес. Ушунун үстүндө иштеш керек, илим алыш керек, жүрөктү азыктандырыш керек. Адам курсак ачканда дене кандай алсырап, эч нерсеге көңүл тартпай калгандай эле адамдын ыйманы түшкөндө жүрөгү катат, жүрөгү алсырайт. Жүрөк алсырагандай дене алсырайт. Дене алсырагандан кийин буйрукту аткарыш кыйын болот, арамдан тыйылыш кыйын болот. Ошон үчүн адамдын денесинде бир жүрөк бар. Ал оңолсо дене оңолот, ал бузулса дене бузулат. Адамдын күчтүүлүгү денесинде эмес, жүрөгүндө. Жүрөк кандай болсо ошол денеге таасир берет. Бул деген сөз адамдын ыйманы ушул жашоодогу өйдө ылдый абалда ошол мотор адамдын жүрөгү. Ошол кандай болсо ошондой оозунан сөз, денесинен абал, жүрөгүндө бүт мүнөзүнө чейин ыйманды толуктап жүрүүнүн жемиши, мөмөсү, пайдасы өтө чоң. Ал эми ыйманга иштебей койсо адамдын ыйманы, пайгамбар алейхиссалату вассалам башка бир хадистеринде айткандай, ыйманыңарды жаңылап тургула. Ыйман бул жанагы силерде ак кийим кийген жаңы кийимдей эле, ошол эскиргенде эле ыйман дагы эскерет деп атат. Кийим кир дегенде ыйман да кирдейт дейт. Ыйманды кантип жаңылайсыз? Ыйманды ошол Куранды окуу менен, Аллах тааланын буйруктарын аткаруу менен, ушундай сабактарды ар кандай угуу менен, Аллах тааламга кайтуу менен көп жакшылыктарды кылган сайын адам жакшылыкка бет ала берет. Канчалык буйруктарды таштаган сайын, арамдарга бет алган сайын адам алсырай берет. Анан жана тынчтануу келет, ар кандай бүт адамга кайтуучу кемчиликтердин баардыгын үстүндө жүрөт. Ал эми Юсуф пайгамбардын бул жерде ушундай эмне сыры болду туруктуулугунда, бүт аялдардан сак болуп атат. Аллахым мени керек болсо түрмөгө жатып берейин деп атат. Эгерде булар мени жалган жала менен бузукка түшкөндөн көрө түрмөдө жатканым жакшыраак деп атат. Ошондой эмне деген ыйман бул? Кандай туруктуулук? Кантип ушундай нерседен сак болду дегенге дагы бир чоң себептердин бири ушул ыйманды толуктап жүргөндүгү, Аллах таалам дайыма баса туруп эстеп жүргөндүгү, якын менен, ыймандын үстүндө иштеген, жалгыз калса да Аллах таалам менен мамилесинде бекем болгон. Мына ушул кыйынчылыктарда чагылдырып абалын көргөзүп койду деген бизге пайда. Андан кийинки дагы Юсуф сүрөсүндө ала турган пайдалардын бири адамга жалгыз Аллахтан гана жардам сура деген бар да. Арбактан суроо, Аллахтан башка заттан суроо, дуа деген бул ибадат, белгилүү, баарыбыз билебиз. Андан башкадан сурай турган болсо ширк, бул жаман, Аллах таалам кечирбейт деген белгилүү. Бирок адамдан дагы
сурай турган абал бар. Ал кандай десе, ал сенин жаныңда болсо, ошо адамдын мүмкүнчүлүгү жетсе, сурай бересиң бул. Буда проблема жок деген сөз. Ушуну түшүнүп алыш керек. Кайсы суроо ширк десе, жанагынтип кабырдан сурап, адамдын күчү жетпеген нерседе. Адам укпаса деле, көрбөсө деле отуруп алып, мазардан барып, бир талдан же бир ийген жерден барып алып, же ушундай жерде бир жер бар экен, ошол жерде бирөө бар экен, сени угат экен, сага пайда берет экен, зыян берет экен деп, эч кандай себепке таянылбай эле, жаны жок, денеси жок, эч кими жок жерден барып сурануу, ошол маселе. Бул жерде Юсуп пайгамбар кимден жардам сурады? Ошо түрмөдө жатканда жана түшүн жооруп берген эки адамдын бирине ага айтканда, сен бул түшүң менен падышанын алдына барасың, ал жерде кызмат кыласың, ушундай бир жакын жүрөсүң. Бирок эгер ошол жака барып калсаң, сен мен абалымды эскерип койчу падышанын алдында. Мен жөн эле кур жалаанын үстүндө, кур дооматтын үстүндө жатам бул түрмөдө. Мен актыгымды айтып койчу кабарлап деген да. Деги макул деп ошону унутуп калган. Канча жылга чейин, 7 жылга чейин айтпай жүрө берген да. Кийин дагы башка бир өзүнүн күнү түшүп, мукташ болуп калып, Юсупка зыярат кылып келгенде, анда да Юсуп пайгамбар, сен эмнеге айтпадың? Унутуп калыпсың мени, эшегиң суудан өтүп кетти, абалың, маселең чечилгенде мен унутуп калдым деп жемелеген да эмес. Ал өзү эле эстеп, сиз ушундай менен кайрылдыңыз эле, мен унутуп калыптырмын аны деп эле өзү кечирим сурап айткан да. Булдан пайда, адам ыхлас менен адамдар менен мамиле кыла турган болсо, эсептешпейт. Мен сага мындай кылдым эле, сен түшүнбөдүң деп отурбайт, менен башын оорутпайт. Ошондой эле адамдардан күчү жете турган нерседе ортого салып сураса болот. Күчү жете турган нерсе жашоодогу ар кандай иштерден маалымат сурайсыз бирөөдөн тажрыйба сурайсыз. Күчү жетеби ал адамдын? Жаныңыздабы? Сизди угуп атабы, көрүп атабы? Күчү жетеби, сурай бериңиз. Ошону сураса болот деген нерсе. Эң негизи бирок себебин аткарасыз. Адамдардын жүрөгү Аллах Тааланын колунда. Аны унутпаш керек. Адамдар жөн гана себепкер. Аллах Таалам каалабаса, ал адам миң аракет кылса да болбойт деп, анан себептерин аткара берет. Андан кийинки дагы Юсуп сүрөсүндөгү пайдалардын бири, эгер адамды кайсы бир адам айыптай турган болсо, кур тоомат кое турган болсо, мен тазамын да, мен чынмын да, ачыкмын, белгилүүмүн деп жүрө бербестен, мүмкүнчүлүгү болсо, ошол кур дооматты, жалган нерсени аныктап, тактап, аны жалган экенин ачыктап коюуга жолдорду билсе, ошону ачыктап баяндап коюу керек. Себеби дегенде, ал адамды айыпталып жүрө берсе, башка адамдар ошондой жалган күмөндө жүрө берет. Балким ал адамдан пайда келтире турган жерден аны караланып коюп, канча адам пайда албай да коюшу мүмкүн. Айбаты кетет, пикирини алынбайт, илими таркалбайт деген сыяктуу. Юсуп пайгамбар да түрмөдө эле жата бербестен, главный силер эмне десеңер ошондой элеп, мен тазамын, бирок актануучу жолдорду да издебейм деп отура алган жок. Көрдүңүзбү, жанагынтип түрмөдө жаткан адамдан падышага айтып барып, мен акмын, таза экенин далилдеймин, жанагынтип аялдардын айтып аткан айыптарынан мен оолакмын деп, өзүндөгү болгон кур доомат койгон жаман жала сөздөрдөн алыс экенин далилдөөчү жолдорду издеген дейт. Анан элге баары маалым болду ал адам. Ал пайгамбардын ачык, анык, айкын, таза экендигине. Ошондой эле адам дагы жашоодо туугандардын арасында сиз жөнүндө жаман, Аллах сактасын, сөздөр таркап, туура эмес неме болуп кете турган болсо, жүрө бербеш керек. Алар эмне десе ошо десин, мен главный тазамын депчи. Таза, туура жол менен далилдеп берүүчү мүмкүнчүлүктөр болсо, ошолорду колдонуп, ачыктап коюш керек. Антпесе жанагындай зыяндары келет деген сөз. Андан кийинки дагы Юсуп сүрөсүндө пайдалардан, адам көздөн сактануучу себептерди аткарууда уруксат. Көз акыйкат, көздөн сактансаң, бул тагдырда кимге кааласа тиет, тийбегиңе тийбейт деп себептерди таштап салбаш керек. Ушул ката түшүнөт. Ооба, тагдыр, көз тиет, ошондой эле көздөн сактануучу жолдорду аткарууда себептерди таштабаш керек. Кээ бир адамдар таштап салат. Болгондо ошо себептерди аткарууда бир шарт, жүрөгүңдү Аллах Тааламга байлаш керек. Анан себептерди аткар. Калганы Аллах Тааламдын тагдырында. Жазган болсо тиет, жазбаган болсо тийбейт. Бирок жазбаган болсо итак мага тийбейт турбайбы, жазса ансыз деле тиет турбайбы деп коюп, себептерди аткарбай койбош керек. Көз акыйкат. Көз адамды кабырга салат, көөнү казанга салат. Бул үммөттө көп адамдар көздөн өлөт. Бул белгилүү нерсе. Ошон үчүн көздөн сактануучу жолдорду билип алыңыздар.
Бул боюнча алымдарда китептер жазылган. Эң чоң негизи адам Аллах Тааламга таянуусу, намаздарга бекем болушу, Куран окуп жүрүшү, эртең менен кечки зикирлерде жүрүшү, ачылып чачылып өзүндөгү нерсенин баардыгын жайып айта бербеши, ошондой бир орточулукта жүрүү. Юсуп сүрөсүндө 67-аятында эмне дейт? О балдарым, силер ошол жерге кайтып барганда бир эшиктен топ болуп кирбегиле деген. Себеби 10 бала бир атанын балдары экен, карагылачы деп баары менен келбеттүү, ынтымактуу бир тууган балдар бир эшиктен кирип келатса, ал көзгө көрүнөт дагы, көз тийип кетүүдөн коркуп ушул сөздү айткан. Силер ар бириңер ар башка эшиктерден киргиле. О, мен Алла Таалам алдында зыян келе турган болсо силерден тосуп кое албайм. Эгер силерге пайда келе турган болсо мен зыян берип койбойм. Аллах Тааламга таянам. Ошолго гана таянуучулар Аллах Тааламга таянышат деп атасы эскертүү берген. Ушул аяттан дагы муфассирлер, алымдар айтат, көз тийүүдөн сактануунун себептерин алган Якуб пайгамбар деп. Ошондой эле бүгүнкү күндө канча деген ата энелер Аллах сактасын, кээ бирөө аялдарынын мындай сулуулугун мактанып сот тармак койгондор бар. Балдарын бейчекке чыгарып, анан артынан балелер келет да. Канча адам балага зар болуп жүрөт. Канча адам ал нерсеге жетпей жүрөт. Ошолордун көзү тиет. Адам назары көз деген бул акыйкат да. Же ич ооруйт, ага жетпей жүрсөм бул жыргап жүргөн турбай. Мен балага зар болуп жүрсөм булдун 5-6 баласы бар турбай, мындай болуп деп каякка барган, бир эс алган баарын эле чагылдырып тартып, ошонун баары үй бүлөгө акырын себептерди аткарбай ал ачылып чачылганы зыян. Көп адамдар көз тийгенде өздөрү сезбейт да. Антип проблемалар башталат. О, Аллах Таалам жазып койгон тагдыр, бирок себептерди алыш керек. Кадимкидей эле ден соолук Аллах Таалам ооруну жазган болсо оору келет. Кандай бирок ошондой деле адам ден соолугуна кам көрүп атпайбы? Бул зыян, бул пайда деп себебин аткарып. Бул деле ошондой. Андан кийинки бөлүмдө адамга адал болбойт. Тек гана билген нерсесин гана күбөгө өтүш керек. Эгер билбей туруп эле күбөгө өтө турган болсо, Аллах сактасын, бул коркунучтуу абал. Мындай бир жалганга күбө өткөн болуп калат. Чоң күнөөгө түшкөн болот. Ошондуктан көрбөй туруп көрдүм дебе, билбей туруп билдим дебе, тактабай туруп эле ушундай дей бербе деген сөз. Көп адамдар ушул нерсени жеңил карап, баягы сөздөргө аралашып кетип, такталбаган маалыматын деле так деп, ушактын сөзүн китептен окугандай айтып, деп сүйлөп калыш керек, айтып калыш керек деп аралашып калайын деп, жак бияктан токуп окуп эле таштай бербеш керек маалыматты, Алла сактасын. Айрыкча бүгүнкү күндө мына сот тармактарда бир маалыматтарды бөлүшкөндө, группаларга, адамдарга ошол чынбы, такпы, расмий булактан алындыбы, канчалар бөлүшө берет. Жетиге адамга таркатып кой, мынчага таркатып кой деп. Же болбосо көрбөй эле күбөлүккө өтө берет. Ушинтип айта берет, бирөөнүн артынан сүйлөп салат, Алла сактасын. Ушундай ал чын. Күбөлүккө өтүүнүн жолу көп. Ошон үчүн билбей туруп күбөлүккө өтпө деген сөз. Алла Таалам Ома шахинна илля бима алимна. Биз тек гана билген нерсеге гана күбөлүккө өтөбүз. Ошон үчүн ла илаха иллаллахнын жанагы шарттарын ал, үйрөн деген ошол ла илаха иллаллах деп сиз күбөлүк берип атасыз. Күбөлүк берем, ал жалгыз, анын шериги жок, андан башка сыйынууга зат жок. Күбөлүк бергенден анда билиш керек чын эле ошо Алла Таалам жөнүндө. Ишениш керек көрүп турганыбыздай. Иман келтириш керек чын жүрөк менен, Аллах Тааламга болгон сүйүү менен деген шуруттары бар да ла илаха. Мухаммад Расулулла деп күбөлүк берип атасыз. Чын эле ошол Мухаммад Расулдун буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, анын айткан кабарларына ишенип, ушул маселе. Ошон үчүн адам билген нерсесине көрүп, угуп, билип анан барып күбөлүк өтөт. Күбөлүк берем. Чын эле уккан, билгем, айткан мына ушундай деп. Ал эми билбей тактабай эле күбөлүк берип, Алла сактасын, коулу зур деп коет. Ушул чоң күнөөлөрдүн бирине кирет. Ошол пайда.